Ребята, это пиздец. Моя машина. Орусия 3 шаары дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Орусиянын бир катар аймактары 17 майга караган түнү жапырт дрон чабуулуна кабылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Новороссийск шаарынын портунда жарылуу болгону. Туапседе мунай заводунда өрт тутанганы кабарланды. Жергиликтүү тургундардын эсебинде түнү менен Новороссийскиде 35 жарылуу болду. Телеграм-каналдар дрон чабуулу портко багытталганын жазышты. Аналитиктердин эсебинде Орусия оккупацияланган Крымдагы Кара деңиз флотунун жарымын былтыр күзүндө дал ошол жака көчүргөн. Орус бийлиги Краснодар аймагында жайгашкан Новороссийск шаары жана аннексияланган Крымдагы Севастополь калаасы дрондордун жапырт чабуулуна кабылганын билдирди. Андан тышкары Туапседеги мунай иштетүүчү завод учкутсуз аппараттардын соккусуна туш болгону, ал эми Белгороддо дрон автоунаага тийип, эне бала мерт кеткени кабарланды. Маалыматка караганда Новороссийскиде чабуул 2 сааттан ашуун уланды. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында порттон тышкары соккуга темир жол бекети да кабылды. Кала тургундары бомбадан коргой турган жайлар жабык экенине нааразы болушту. Мэрия шаар жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырды. Кайсыл бир убакытка коомдук транспорт токтоп, иши кийин калыбына келтирилди. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев шаарга жасалган чабуулду ийгиликсиз деп мүнөздөп, Украин армиясына төңкөдү. Киев эч кандай комментарий берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, 17 майга караган түнү оккупацияланган Крымдын аймагында 50дөн көп, Краснодар крайында 44, Белгороддо 6 жана Курск облусунда 1 дрон атып түшүрүлгөн же мизи кайтарылган. Түнкү чабуул орус армиясы Харьковдун түнүгүндө соккусун күчөткөн маалда жасалды. Расмий Киев бул облустагы Волчанск багытында абал турукташканын билдирүүдө. Булак Азаттык. Россияда экзамен тапшырган мигранттар. Россияда мигранттар экзамен тапшырганы жаткан учурунан Спутник ближнее зарубежье видео даярдаган. Бул сапар чет элдиктер билим сынагынан Россиядагы элдердин достугу университетинен өтүп жатат. 1 майдан тарта коммерциялык уюмдарга бул экзамендерди алууга тыюу салынган. Мындай укук РФтин 10 аймагында 13 жогорку окуу жайына гана берилген. Мындан тышкары Сахаровадагы миграция борборунан тапшырса болот. Ал негизинен орус тили, Россия тарыхы, Россия мыйзамдары боюнча алынат. Экзаменди патентке, убактылуу жана туруктуу жашаганга уруксат алуу үчүн сөзсүз тапшыруу керек. Булак Спутник KG.